кезек 3-чү беттешке келіп олдыра турматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Чолпон Ата шаарындагы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагындагы көк бөрү боюнча өтүп жаткан топтук оюндарга күбө болуудасыздар. Азыр эми кезек Б тобундагы орун алган тараптарга берилип, Монголия жана Алтай улуттук курамалары кездешүүдө. Монголия курама жааты бул сары түс менен оюн көрсөтүүдө. Эми алардын атаандаштары Орусиялык Алтай Республикасынын улуттук курамасы. Билесиздер, алардын жашоочулары өзүлөрүн кыргызбыз деп эсептешет. Өзүбүздүн бир туугандарыбыз, тилдерибиз кандайча окшош экендигин өзүңүздөр угуп билген жайыңыздар бар. Жана Алтайлык улуттук курамы менен жакындан тааныштырып өтөбүз. Ага чейин алардын улакты тай казанга таштоосу оңунан түшүп, Айдар Кулуков аттуу оюнчусу алтайлыктарга биринчи иштиктүү улакты алып келип берди. Ошондой эле 8-чи катар санындагы Роман Ойношев менен Айдар Куюковдун кош колдоп көргөн аракети оңунан түшүп, 1-0 эсебинде алар алдыга чыгып баштады. Азыр сиздер көрүп тургандай улакты алтайлыктар тагырага монголиялыктар басып алган экен. Монголдуктардын курамында 1-чи катар санында Осмон углу, 2-чи Даш Завек, 3-чү Батыр углу сыяктуу баштаган чабандастар оюн өткөрүүдө. Эми алтайлыктар менен тааныштыра турган болсок, 1-чи команданын топ башчысы Ринат Саксаев, 2-чи Геннадий Олчонов, 3-чү Айдар Куюков, 4-чү Сүнер Самаев, 5-чи Мерген Адышев, 6-чы Денис Нуков, 7-чи Чыңгыз Судуев, 8-чи Роман Ойношев, 9-чу Амат Могулчин, 10-чу Анатолий Попошев, 11-чи Амаду Арбаков, 12-чи Эркемен Тузачинов. Ушундай күжүрмөн курам менен Орусиянын Алтай улуттук курамасы майдан үстүндө оюн көрсөтүүдө. Роман Ойношев алтайлыктардан улакты сол такымга басты дагы, аттын оозун түз эле тай казанды көздөй салды. Монголиялыктар дагы, булар дагы Назилинде көчмөн элдерден жана алардын тай казанды сактоосу эмне болуп кетти. Ошол эле Роман Ойношев өзүнүн өнөктөшү Айдар Куюков менен биргеликте 2-чи улакты тай казанга таамай таштап, эми эсеби 2-0 алтайлыктардын пайдасында. Албетте улакты башынан бери алып өңөрүп барган улакчынын эсебине жасылат. Ал эми көмөктөшкөн оюнчуга чыгарып берүү же жандап берди деген гана. Бул эми Б тобундагы өтүп жаткан оюндар. Б тобунда Монголия, Кыргызстан 1, Алтай жана Тажикстан улуттук курамалары туш келгенин айталап кетебиз. Кече күнү Монголия аябагандай айырмалуу эсеп менен 1-19 сандык катышында Кыргызстан 1 улуттук курамасына жеңилип калган болсо, алтайлыктар жалгыз бир улактын артыкчылыгы менен тажикстандыктарды жеңип, бүгүнкү күнү эми дагы бир 3 упайды өз торбосуна жазып койсок дегенде ак эткенден так этип турган маалы. Ошондой эле бул беттештен кийин Кыргызстан 1 жана Тажикстан улуттук курамаларынын ортосунда беттеш орун алат. Бул да аябагандай бүйүр кызыткан беттештердин бири, себеби Тажикстандын курамасы үчүн алардын тең жарымы кыргызстандык жигиттер экенин дагы айтып коюшубуз орундуу. Мына ошол жигиттер үстүндагы бул мелдеште өзү тууралуу олуттук билдирме
жазагысы келгендиги эми бул айныксыз. Эми оюндун өзүнө кайрыла турган болсок, байкадыңыздарбы? Биринчи 20 мүнөттүктүн көпчүлүгү дал монголиялыктардын жарым талаасында орун алып, ошонун эсебинен алардын Тайгазандын көздөй кооптуу абалдардагы арбыныраак жаралууда. Ортодогу оюнчулардын алмашуусу жана спорт чеберлери келди Тажикстандан. Өзүңүздөр көргөндөй анын 11 монголиялыктардын Тайгазан жанындагы тегерек чийиндин ичинде жеке чыгуу менен оюн андан ары уланат. Роман Ойношев Алтай Республикасынан жана монголиялык Чавандес Осмонлу уулу экөөнүн ортосундагы тиреште Роман Ойношев алда канча мыкты болуп, жыйынтыгында өзүнүн Айдар Куюков аттуу өнөктөштүн жардам аркасында Роман Ойношев сандык катышында эми алтайлыктар тагыраак 3-0. Эми Роман Ойношев урасы менен 3 улакты салып, 6 балбан келди. Алардын алдыга келе жаткан убагы 18 балбан келген. Кайрадан тараптардын мыкты делген оюнчулары ортого түшүп, Роман Ойношев бул эми алтайлыктардын оюнчусу. 8-катар санындагы бул Чавандес аябагында ойт берүү менен атаандаштардын арасына суурулуп чыгып кетүүгө аябагандай далбас уруп, жыйынтыгында өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп берүү менен абалды сактап калды көрүнөт. Ооба, Алтай Республикасынын жигиттери чабуулун андан ары өнүктүрүүдө Айдар Куюков. Бул эми Роман Ойношевдин эң бири-бирин бир көз караш менен жакшы түшүнгөн оюнчулар. Жана улак кайрадан монгол улуттук курамасынын Тайгазандан орун тапкандан кийин Айдар Куюков дагы өз ысымын эсеп тактасына жазып, Куюков Айдар эсеп 4-0 Алтай улуттук курамасынын пайдасында. Алтайлыктар тагыраагы Денис Унуков элден мурда улакка колу жетип, азыр ал алдындагы аргымагын түз эле атаандаштардын Тайгазанын көздөй буруп барууда. Байкадыңыздарбы, өнөктөштөрү бардык атаандаштардын жолун бууп, Денис Унуковго жолду кенен кесире ачып берген, бирок Денис алган күүсүнөн жанып, улакты экинчи айланып келүүсүндө Тайгазанга түшүргөндөн кийин эсеп 5-0 алтайлыктардын пайдасында. Учурда эми таман тындырбастан атаандаштын эсесин ала чабуулун күчөтүп, аны эсеп артыкчылыгына айлантып жаткандыгы бул эми көздү кубантат деңиздерчи. Дагы бир жолу көрүлгөн аракет жана алтайлыктар 6-улакты өз торбосуна жазышып, бул Анатолий Попошев аттуу көкбөрүчү алтайлыктарга кезектеги улакты алып берди. Жекшен. Башталышына алып келип кой. Себеби акыркы секундалар кетип атат. 6-0 эсебинде биринчи 20 мүнөттүк соңуна келип жетти. Азырынча алдыда Орусиялык Алтай Республикасы. Коомдук биринчи канал бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагындагы көкбөрө мелдешинен баян алып берүүсүн улантат. Сиздер көрүп жаткан топтук оюндардын экинчи беттешинде Орусиянын Алтай Республикасынын улуттук курамасы менен Монголия курама жааты кездешип жаткан мезгил. Сары түстөгү бул монголиялык көкбөрүчүлөр жана кара көк түс менен
6 айлық қырғыз туғандарыбыз ойнап жатқандығын өзіңіздер жақсы байқадыңыздар. Дерлік көпчілік бөлігі монголиялықтардың жарым таласында өтіп тұрды. Улақты көбірек өңіріп тұрған бұл 6 айлық ұлттық құрама жат. Удасы менен 6 улақты салуалардың ішінен Роман Ойношев 5 улақты жалғыз өзі Тайқазанға жеткірген болса, бұл сапар әме Роман Ойношев кезектегі улақты өз ысымына жазып 7-0 алды да Русияның Алтай Республикасының құрама жаты Роман Ойношев атты алтайлықтардың сақадай бойы сары алтын болған бұл Чавандес неченші реті кереке жара улақты өйді көтеріп өңірді дағы сол тақымға басып аз әме додоның арасында қандай қимыл әрекетті көрет болды екен. Қайрадан ойын екінші 20 минуттікті Қармаштың жемен өз қолын алған Алтай ұлттық құрамасы әме арыдан бері 8-ші улақты есебін тап. Айдар Құйықов 3-ші қатар санындағы Чавандес. Ортодоғы қалыс ұлттық даражадағы қалысымыз Жексен Жарқынбаев. Анын тықыр көзөмөлдің астында ойын айтып қойшымыз керек. Ешқандай бір ереже бұзусыз өтіп жатқандығы дағы көз көріні. Жана улақты оң тақымға басып алған монголиялық Чавандес Тайқазандың түйіні келіп барды. Өнөктөші дағы жете келіп, алардың ұрғытқан улағы ақыры Тайқазанға той етіп түшті бейін. Бұл әме көңіл жұватшы улақтардың бірі 7-1 ақырқы таштаған Айдар Құйықов улағын еске алғанда 8-1 қара көк түстегі Русияның Алтай ұлттық құрамасы алды да. Улақ жерді ай-бай бар екенсің ай, Атрахан, апа, ой, жандарым қалдыңлар Алам! Ола, соңғы таштаған улаққа ердемсіп алышты айтор азыр монголиялықтардың дағы араны жүріп баштағандай жапыр улаққа қойылалардағы бірінші улақты алып шығышы еме Қандағы өз бақтысын алды жақтан ұсын оның әрекетінде Тайқазанға чүкіл керіп барышу да жана бұл әрекет емнеменен жиынтықталат болды екен. Әлбетте, мұндай додолошуда жанындағы өнөктөштерінен сүрөні аябағанда елі зарыл, ансыз, жалғыз, ешкім. Бұлғында дағы Тайқазандың жанында жалғыз аттың күчіменен топты жарып шығып ол аябағанда елі татал іштердің бірі. Құрметті телевизиялар, сіздер бүткіл дүниелік көчмөндөр ойынының алқағында Чолпон Ата шаарында өтіп жатқан ат майданындағы көпір бойынша топтық ойындардың мелдешіне күбө болудасыздар. Майдан үстінде Русияның Алтай жана Монголия ұлттық құрамаларының Уламдан күчөп барат, сары түстегі монголиялықтар атаандаштың Тайқазанда болгону жалғыз улақты таштап кетті! Жаңғылы кеткенше! Республикасы 8 жолу болу учурда 8-1 сандық қатышында алдыда келе жатқан малы. Чолпон Ата шаарындағы ат майдан таанылгыс түргө өзгөрүп, оңдолуп, бүткөн түргө келтирилип, учурда эми ар кыл эл аралык деңгээлдеги даражадагы самалыктарды мелдештерди кабыл алууга күнү бүгүн даяр болуп калгандыгы бул эми жалпы биздин спорт ышкыбоздорунун гана кубандары бышык.
Азыр эми уттурар эч нерсеси калбаган Монголия улуттук курамасы бир аз жанданып, бар аракетти көрүшүп, алар дагы кур дегенде ортодогу улак айырмачылыгын азайтуунун үстүндө аракет кылышууда. Бирок Орусиянын Алтай Республикасынын көкбөрүчүлөрү аларда дагы ички чемпионат 10 жылдан бери өтүп келе жатканын жакшы билебиз. Ал эми Монголияда мындай нуктага чемпионаттын өтөрү бул эми өтүшү чоң мамлекеттик иш-чаралардын алкагында гана жүрүп келет экен. Сондуктан алардын көкбөрү мелдеши салыштырмалуу түрдө азыр өнүгүүнүн үстүндө деп койсоганда куп жарашуудай. Кайрадан улак бул сапар эми монголиялыктардын Тайгазан жанындагы тегерекчилигинде жекеге чыгуу менен уланган. Ошол эле Роман оюнуна ошо 9-улакты алтайлыктар үчүн алып келип бергенден кийин эсеп 9-1 алдыда кара көк түстөгү Алтай улуттук курамасы. Кайрадан Орусиянын Алтай Республикасынын улуттук курамасы дымакты оюн көрсөтүп, атаандашын өз эркин таңуулап, боюнча оюнду толук бойдон оодарып кетти көрүнөт. Азыр эми калган 3-20 мүнөттүктө монголиялыктар бир сыйкырдын жардамы менен эле оюнду теңеп кетпесе, мынчалык ортодогу ажырымды азайтуусу чындап эле. Экинчи 20 мүнөттүк дагы ал ортодо соңуна келип жетти. 9-1 айырмасында Орусиянын Алтай Республикасы алдыда келет. Монголия жана Орусиянын Алтай Республикасынын ортосундагы көкбөрү боюнча беттештен жыйынтыктоочу 3-20 мүнөттүгү дагы башталып олтурат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Чолпон Ата шаарында бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында көкбөрү боюнча өтүп жаткан беттешке күбө болуудасыздар. Кара көк түстөгү кийимчен бул Алтай Республикасынын курама жааты учурда 9-1 эсебинде алдыда келе жатканы маалы. 7-катар санындагы Чингиз Судуев менен анын өнөктөшү көргөн аракет аз жерден 10-улакка алып келе кое сактады. Азыр эми бет маңдай чийинин сыртына чыгып кеткенден кийин ортодогу калыс улуттук даражадагы адис бул Жекшен Жаркынбаев тыкыр көз салып оюн эреженин алкагында андан ары уланып барууда. Оюн демейдегисинче эле монгол Тайгазанынын жарым таласында көбүрөөк уланып барат. Кезектеги жыгылуу бул эми билесиздерби, качан минген аты алдан күчтөн тая баштаган маалда мына мындай додонун арасында тең салмак абалын жоготуп жыгылуулар көп болору дагы айкын. Айдар Куюков алтайлыктардын дагы бир белдүү оюнчуларынын бири улакка ээ болду дагы. Аны демейдегисинче эле Тайгазанга таштаган, бирок бул сапар Тайгазан кырына тирелип калган улакты Ренат Исаксаевдин көмөгү аркасында Тайгазан тагмай алды. Эми эсеп 11 айырмасын түзүп калды. Алдыда келе жаткан Орусиянын Алтай Республикасы. Монгол улуттук курамасы улакка колу жетип, азыр эми алар дагы атаандаштын Тайгазанын көздө ат коюп калган маал Тайгазанга туурадан качырып келип барып, андан кийин гана улакты таштоосу оңунан чыгып, эми эсеп 2-10. Албетте Монголия
курамынын жигиттери эсеби артыкчылыгын кыскартканы менен бул эми алар үчүн эсепти теңегенге таптакыр эле жетиштүү эмес. Ошондуктан эми оюмча алар эми жок дегенде өз тобунда 3-орунду алып калыш үчүн болгон аракетин жумшары бышык. Монгол улуттук курамасы соңку жыйынтыктоочу оюнунда Тажикстан менен кестешип, ал жерден эми 3-орунду кайсыл тарап ээлей тургандыгын ошол беттештен гана жакындан көрүп биле алабыз. Ал эми Орусиянын Алтай Республикасынын курама жааты жыйынтыктоочу беттешинде Кыргыз Республикасынын 1-улуттук курамасы менен жолугуп, же 2-же же 1-орунду ээлей алабы. Бул эми эртеңки күнү белгилүү болчу жагдай. Кайрадан биздин беттеште саамга тыным алуу пайда болууда. Бул эми улак чийиндин сыртына чыгып кеткенден кийин белгилүү тиешелүү тегерек чийиндин ичинде оюн андан ары уланып жүрүп олтурат. Жекеге чыгуу менен азыр 2-катар санындагы алтайлыктардан Геннадий Олчонов аттуу көкбөрүчү ортого түшүүдө. Алтайлыктар бул эми Орусиянын курамында болгондон кийин көпчүлүк майда улуттар орус элинин ысымдарын коюп жүргөндүктөрүн да жакшы билесиздер. Аты орусча болгону менен назилинде биздин кыргыз туугандарыбыз. Кайрадан улак алтайлыктардын Тайгазан жанындагы тегерек чийиндин ичинде кезектеги жекеге чыгуулар жана улакты эңип алууда бүгүнкү оюнда алтайлыктар астына атаандаштарын чыгарган жок жана мунун эсебинен алар көбүрөөк улакка ээ болуп, көбүрөөк кооптуу жагдайларды жараткандыгы дагы ушундан улам. Манас Ростовдун клубунан сыргат деген Манас жигитибиз. Эсеп болсо 10-2 болду. Монголия командасы 2 улак өтүштү. Алтайлыктар көрөтаскан жүрүшүндө убакыттын өтүшү алтайлыктар үчүн гана оңтойлуу жагдай жана ошол эле бүгүнкү күндүн эң мыкты оюнчусу деп табыла турган Роман Ойношев улакты жерден алып берип өзүнүн мыкты түшүнгөн өнөктөшү Айдар Куюковго өткөрүп берди жана Айдар Куюковдун Тайгазанды көздөй ат коюусу эмнени берет болду экен. Оюмча эки тарап тең аянбастан оюн өткөрүүгө белсенип калышкандай, себеби алдындагы аргыбактын каны кызып калган маалда оюнчулар албетте алган күүсүнөн жанбай, оюнду бүткөн түргө келтирмейинче жаны тынбаарын дагы биз жакшы билебиз. Айдар Куюков дале болсо улак менен астындагы көк аты менен атаандаш Тайгазанын тегерене айланып мөртү келген жерден мына мынтип эми жиреп алдыны көздөй кирип барууда. Жан жагынан канчалык монгол жигиттери камалууга албасын, Айдар Куюков жалгыз өзү кебелип койбостон, каймагы бузулбастан түз эле эми кайра Тайгазанды көздөй туурадан кирип барууда. Анын
жалғыз өзі таштағанға мүмкіншілігі дерлік жоқ қойса, себебі екі жағын қамалап алған монголдық көкбөрішілер Ова. Арыдан бері Айдар Қойықов 11-ші улақты Тайғазанға таштағандан кейін өзіңіздер жақсы байқағандай алтайлықтардың ташы тегереніп, ойымшалар бүгінгі беттештеме жеңіштікімен өзді жиынтықта 3 ұпайды өз пайдасына жазып қойышты. 11-2 бұл әме екі бір-біріне дерлік теңгеле тұрған атаандаштардың ортасында жазылчу есеп емес, бирок ойындың жүрүшүндө өзүбүз жакшы баамдагандай алтайлык туугандар үйдөн даярдалган ыкмаларын күнү бүгүн ортого салышты бейм. Эртеңки күнү биз эме кызыктуу беттеш бул Кыргызстан бир менен Алтай республикасынын ортосунда боло тургандыгын жашырбастан айтып өтө алабыз. Жана ошондой эле бул беттештен кейін сіздерді күтіп алчу Кыргызстан бир менен Тажикстан улуттук курамаларынын ортосундагы оюндагы аябагандай бүйүр кызытары жалпыбызга белгилүү. Андыктан ошол оюнду дагы күтүп алууга чакырып өтөм. Ал ортодо монголдуктар дагы монгол улуттук курамасы дагы Тим Болбостон 3-чү улак менен жооп берип эсебеме 11-3 кара көк түстөгү Орусиянын Алтай Республикасынын көкбөрүчүлөрү ишенимдүү түрдө алдыда келе жаткан маалы. Оюмча 3-20 мүнөттүктүн дагы аяктарына аз гана убакыт калды көрүнөт. Эми биз көрүп турган бул Чолпон Ата шаарындагы ат майданында күндүн көзү ат жабуу болуп, бул көкбөрүчүлөргө аябагандай ыңгайлуу аба ырайларынын бири. Канчалык аба ырайы мейлүүн салкын болсо ошончолук көкбөрүчүлөр үчүн аябагандай ыңгайлуу болоору белгилүү. Себеби какшыма ысыкта ойноо бул эми аргымак аттарга дагы чоң ыңгайсыздыкты жаратарын жакшы билебиз. Ал эми оюндун өзүнө келе турган болсок, азыр монголиялык көкбөрүчүлөр дагы кыйла жанданып, жанаракта эле таштаган 3-чү улагына дем байлаштыбы айтор. Алар дагы көрүүчүлөрдүн көңүлүн табуунун амалында канчалык улакты көбүрөөк таштай турган болсо, ошончолук күйөрмандардын сүрөөнү күчтүү болуп, оюнчуларга дем берерин дагы биз жакшы билебиз. Не демекчибиз, 3-20 мүнөттүк дагы аягына жетип, бул беттештин негизги убактысы дагы соңуна жетип калды. Орусиянын Алтай Республикасынын улуттук курамасы 11-3 эсебинде Монголия улуттук курамасын жеңип алууда. Биз муну менен коштошпойбуз. Алдыда дагы сиздерди эң бир кызыктуу өтөлгөн Кыргыз Республикасынын 1-чи улуттук курамасы менен Тажикстан курама жаатынын ортосундагы бүйүр кызыткан беттешти көрүүгө чакырып, коомдук 1-чи каналдан алыс табууңуздарды суранып өтөбүз.